Ассаламу алейкум, кыргыз элим, кандайсыңар? Мен акыркы болуп жаткан мына иштер боюнча бир өзүмдүн оюмду айтып коеюн деп чечтим. Орхан Инан боюнча да. Орхан Инан бир Кыргызстанга таанымал адам болгону үчүн жоголду билдик, издеп атканын билдик, кантип издеп атканын. Анан каяктан табылганын да билдик. Бирок бул адамдын Түркиядан табылганы бул өтө уят иш болуп калды. Бул Кыргызстандын бир орусча айтканда лохтугун далилдеп койду да. Акаев малында, Бакиев малында, Атамбаев малында, Соке малында жоголбогон адам эми азыркы бийликтин малында жоголуп кеткени бул кичине бийликке ишенбестикти да пайда кылып койду деп ойлойм да. Анан бул ушундай кыйын адам жоголду, биз билип атабыз мунунчу жоголгонун. Анан карапайым адам жоголсо биз издеп билбей кала беребизби? Азыр көрүп атасыздар, башка бир кайсы мамлекеттерде билбейм кайсы мамлекетте экен. Бир мамлекетте, ушундай мамлекеттерде кымбат ресторандар бар экен. Ал ресторанда адамдын этин заказ кылып жеген багындай акмактар бар экен да. Ошондой акмактар бар экен. Анан азыр көрүп атасыздар, адамдын бөйрөгү, мына боору, органдары аябай кымбат болуп атат. Менин корккон жерим бул ушул нерсе бара Кыргызстанда бизнеске айланып кетпейби экен деп корком да. Анткени бардыгы көрүп алышты. Кыргызстандан урдалып кетти, урдалып кеткенден кийин табылып атат. Бирок аны азыр аркага кайтарабыз деп атат. Кайтарып дагы ала албайт. Аны Түркия деп коет. Кайтарып ала албайт. Анан башка мамлекеттеги камкор жанагы жеп жутар акча үчүн жанын берген адамдар бар. Алар дагы ойлоп калбайбы дейм да. Кыргызстандан ушундай болсо, адам урдаса болот экен. Ушундай кылып акча кылса болот экен деп адам урдап бир бизнеске айландырып алып жүрбөсүн. Урматтуу мына бийликте отурган кыйындар, депутаттар, эме кылгандар, өзүнчө мыйзам чыгарган адам болгондор. Ушул нерсени талкууга алып, ошол ушул ишке жардам берген адамдарды түбөлүк пожизненно камаганга бир эме кылып берсеңер деп ойлойм да, жардамыңарды берсеңерчи. Камалыш керек түбөлүк, ким жардам берген болсо.